сүйжөндүр дагым келбейт. Эмнеге? Жаш элесиз. Жашы музыкант болуусун каалабайм. Өзү кааласачы эгерде мен болом десечи. Болом Каршы десе да чыгасызбы? болтурбайм, каршы чыгам. Эмнеге? Кереги жок. Же мен өзүм мындай сахнада деле секирип бийлегенди бийлебеген жаным. Элестете албайм сизди. Болом эле деп атып бир сол жака 2 кадам шилтейм, акырын балтайып барып туруп оң жака бир 2 кадам шилтейм. Болгон кыймыл аракетим ушул. Бир гана музыка маданиятында эмес, өнөр маданиятында эмес, бардык тарапта маданият болуш керек. Жөн эле кайдыгерлик мамиле кылып эле өзүмдүн курсагым тойсо болду, мага эле жакшы болсо болду, бүттү дей албайм. Билим булагы бул китеп. Бардык чыгармалардын баарын тең искусственный интеллект кылганга менин акым да жок, андай каалоом да жок. Эптеп, септеп деген бар. Таныш, аке, үкө, байке, эже деген нерселер, чылыктар кетпесе, эч качан биздин коомубуз маданияттуу коом боло албайт. Ошол эле ак кайыңды канча убакытта жаздыңыз эле? Ой, анда бала элем да. 89-жылы. 1 мүнөттө эле кыргызча азыркы сүйлөгөндө билчү эмесмин. Ооба. Коркчумун. Уялчусуз. Уялчумун, билчү эмесмин. Сиз ырдап атканда биз кол чапкыбыз да келбейт, бийлегибиз да келбейт, отуруп алып эле уккубуз келет дейт. Андан тышкары албетте мен чоң апамын да. Ооба. Анан неберелерге да көңүл буруш керек. 3 небереге көңүл буруш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирибизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин белгилүү композиторлорубуздун сап башында турган жана ошондой эле атактуу ырчы айымыбыз Жамиля Муратова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Мурат. Студиябызга куш келиптирсиз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Көптөн бери сиз менен маектешейин деп жүргөм да, негизи эле акыркы мезгилде сизди бир гана социалдык тармактарда көрүп, бирок чоң эфирлерде, чоң телеканалдарда эмнегедир аз чыгармачылыгыңызды тартуулап жана өзүңүздүн ырларыңызды ырдап чыкпай калдыңыз да, себеби эмнеде? Эми себеби негизи мындай да, бир чоң бир негатив же бир терс көрүнгөн себеп деле жок. Анткени бул деген замандын талабы го дейм. Анткени албетте музыка жаатында жаштардын деги эле дүйнөлүк музыкалык маданиятта көп өзгөрүүлөр бар да, көп агымдар бар, көп бир табиттер пайда болуп атат да. Ошондон биздин Кыргызстандагы четте кала албайт албетте. Бизде дагы жаштар, бизде да таланттуу музыканттар өсүп, аркабыздан жакшынакай өзүнүн эмгектерин көрсөтүп келатышат. Анан коомчулуктун дагы табити өзгөрөт. Дүйнө өзгөрүп аткандан кийин биздин мамлекетте четте калып калбайт да. Анан өзүмдүн дагы кесибим боюнча мен мугалим, педагогмун. Музыкадан, вокалдан, хор сабактарынан, теория сабактарынан, фортепиано сабактарынан ушундай кесибим, окуп бүткөн кесибим ушул. Азыр кесибиңизди кесибибизди аркалап көп убакытты жаш таланттарга, жаш муундарга тартуулап, сабак берип, өзүмдүн жеке музыкалык студиямды ачкан элем. Ошол жакшынакай маданиятты, руханий баалуулуктарды жаш өспүрүм, кичинекей балдардан баштап жүрөгүнө киргизип, акылына туура бир багыттап, дүйнөлүк музыкалык маданияттан, биздин улуттук музыкалык маданиятты, азыркы заманбап музыкалык маданияттын бардыгынан кабардар кылып, туура багыт берип, туура тарбиялайын деген бир миссиямды аркалап келатам. Кандайдыр бир көңүлүмө жаккан же жакшы телеберүүлөрдөн сунуштарды алып калсам, четке какпайм, акырын барып ырымды ырдап коем, сөзүмдү сүйлөйм, интервьюларды берем. Бирок жаш кезектегидей албетте мындай сейрек болуп калды ага караганда. Жамиля, биз үчүн сиз дайыма жашсыз. Себеби сиздин ырларыңыз жашартат да. Өзүңүз айтып атпайсызбы, баягы муун өзгөрүлүп атат, ага жараша табит өзгөрүлөт, ааламдашы мезгили деп атасыз.
Ошол эле учурда сиздин көптөгөн ырларыңыз ошол эле биз айтып аткан жаш муундарды ырдап, орто муундагы улуу муундарда ырдап келет да, тарыхка бай десек болот да сиздин ырларыңыз. Анын себеби эмнеде? Эми анын себеби кандай десем, себеби деле өзүм аны талдап деле көргөн эмесмин. Болгону жүрөктөн чыккан музыканы, жүрөктөн чыккан обон ырларды чын жүрөктөн элге тартууласа, элге дагы жеңил желпи ырларды гана укпастан, мындай көбүрөөк бир профессионалдуулукка багытталган музыканы уккусу келет. Өйдө жакта айтып кетип атпайбызбы? Табит дагы ар түрлүү, түркүн түстүү багыттарды тандайт эмеспи? Ошентип жакшынакай ырларымды чыгарып келем. Мурункудай күндө болбосо дагы бир аз азыраак, бирок музыка чыкпай койбойт, чыгармачылык түгөнү ошо бойдон туруп калгандай болбойт албетте. Ырларымды ырдап келип атам, концерттик программаларды уюштуруп, уюштуруу иштерин дагы көп жасап калдым. Анткени ошо менеджмент жагынан дагы өзүмдү практика түрүндө көптөгөн эл аралык фестивалдарды билесизби? Канчанчы жылдан бери көптөгөн эл аралык фестиваль, конкурстарды өткөрүп келип атабыз. Эми жылдан жылга баягы биздин Ысык көлүбүздө өткөн Make in Asia чоң фестивалына дагы уюштуруу иштери менен уюштуруу комитетинин мүчөсү болуп иштеп келип атабыз. Андан тышкары көптөгөн эл аралык конкурстарга өзүмдүн окуучуларымды дагы тарбиялап жөнөтүп, бир эле Кыргызстан менен чектелбестен жаш балдар башка маданиятты да көрсүн, башка жерди, башка элди көрүп, маданияты менен таанышып, өзүнүн бир кругозорун кеңейтсе деген багытты аркалап атам. Мунун бардыгы көп убакытты талап кылат. Ошол себептен балким биздин чыгармачылыкка башкача айтканда жакшы жанды эриткен, элдин эсинде кала турган ырларды, чыгармаларды жаратууга убактыңыз жок болуп, илхомуңуз жоголуп баратканда? Илхомум жоголбойт, илхомум ошол бөлөк жака бурулуп кетип атат, бирок административдик жумуштарга бир айтып коеюн, ырларды жаратып атам, жаздырып, концерттерди ырдап атам. Ошону менен бирге инструменталдык, симфониялык чыгармаларды жазып, ал дагы көп убакытты алат. Партитура жазыш, баарын баягы иретке келтириш, оркестрлөө бир ишти жаратып аттым эле азыр. Ошо биздин мамлекетибиздин, биздин президентибиздин жары менен эмдиги жыл 27-жыл тоо мекенди, көп ушундай тоо тууралуу тоо жылы деп айтылып атпайбы, белгиленип, чоң эл аралык деңгээлде. Ошого жараша мен дагы иш кылып көрөйүн деп, баягы ичимдеги болгон көп нерсени музыкалык, инструменталдык, аспаптык жанрга өткөрөйүн деп, тоо ыры деп эле аталат, бирок ал ыр эмес, тоо ыры деп көп нерсени камтып, биздин мекенибиздин, биз тоолуу мекенбиз да. Башкаларга караганда биздикиндей тоо керемети бар көп жерде, бирок биздикиндей жок дегендей. Ошол биздин улуу тоолорубузду музыкага чагылдырып, ошентип тоо ыры деп азыр биринчи баягы пилотный долбоор дейт го, ошону тоо музыкасы, тоо ыры деп атап атам. Бирок музыканын баары тең иретине келип, оркестр мененби, чоң аранжировка мененби, оркестр үчүн жасала турган чыгарманын аягына келип жетсем, өзүнүн музыкасы менен бирге так аталышы дагы белгилүү болот го деп ишеничтемин. Ошон үчүн алдыда иш көп. Бул чоң симфония жаратып атасызбы? Канча мүнөттүк болушу мүмкүн? Симфониялык
сюита, пьеса, композиция десек болот. Чоң симфонияны жаратыш бул өтө көп убакыт керек, анда нактале симфонист музыкант болуш керек. Андай жакка баягы көңүл бурбай эмес, андай жакка багыттабай ишимди. Азыркы заманга жараша элге уккулукту бат сиңимдүү боло турган музыканы жаратайын деп ошо иш алып Ал жерде синтез улуттук аспаптар менен улуттук болушу мүмкүн. аспаптардын Классикалык синтези болушу аспаптар, мүмкүнбү? улуттук аспаптар сөзсүз, анткени биздин жерибизди, мекенибизди даңазалаган бул кандай көрсөткүчтөр бар? Бул деген биздин улуттук аспаптар, улуттук баалуулуктар. Ошонун баарын тең чагылдырып бир ойго келиш мен үчүн дагы бир өтө жооптуу иш. Үстүртөн карабастан ар бир аспапты, ар бир үтүр точкасына чейин жакшылап даярдап эмгектенип чыгыш керек. Бул дагы чоң убакытты талап кылат да. Андан тышкары деген да көп себептер бар. Айта бериңиз. Кызыктуу. Андан тышкары албетте мен чоң апамын да. Ооба. Анан неберелерге да көңүл Үч буруш керек. небереңиз бар. 3 небереге көңүл буруш керек. Ал дагы бир чоң иш, анткени Неберелериңиз дагы чыгармачыл болуп сиздин аркаңыздан баратыптыр. келатат, бирок чыгармачылыкка аралашсын деген чындыгын айтканда ниетим жок. Бирок жакшырдашат экен улуу небереңиз. Мейли жакшырдашсын. Өз убагына, өз жашына жараша көптөгөн ийгиликтерге жетти, бирок эркек бала бир аз башкача жашоо турмушунда башкача багыт алсын деп заманга жараша эркектик бир системаны камтышы керек. А бул өнөр, ыр, музыка жүрөгүндө дайыма эле калат. Ырдаган кезде ырдап коет. Музыкант болуусун каалабайм. Өзү кааласачы эгерде мен болом десечи. Болом Каршы десе да чыгасызбы? болтурбайм, каршы чыгам. Эмнеге? Кереги жок. Балким сиз бир гениалдуу кыргыздын баягы 100 жылда бир чыкчу таланттуу ырчысын жоготорсуз. Бул туура. Мен баламды бул жашоо шартына тарбиялап, ушу жашоонун шары менен болсун деп ойлойм да. Анткени бул жакта көптөгөн тиричилик жагы да бар. Көптөгөн баягы эркектин үй бүлө бага турган, өзүнүн намысын бийик көтөрө турган баалуулуктар да бар. Музыка эч качан качпайт. Ырдайм десе дагы, жаратам, концерт кылам десе баарын жаратып берем. Бирок багыты башка болуш керек. Бир аз мындай сертирээк болуш керек. Эми аны түшүнөсүз, анткени туура айтасыз. Биз сизди туура түшүнөбүз. Бул чөйрөдө артисттердин чөйрөсүндө музыканын арасында сиз канча жылда жүргөн адам катарыз. Жакшы ичинен жакшы түшүнгөн адамсыз да. Билем ала. Ошол себептен да болуп атса керек да. Ошол себептен да болушу керек. Жөн эле көңүлү назик болуп, чыгармачылык, өнөр, эргүү, баягы асманда учуп жүрүшүн каалабайм. Эркек бала эркектей болсун. Ал жагын кыздарга берем. Небере кыздарга, 2 небере кыздар келатат. Ошолорду кандайдыр бир чыгармачылыкка жакын кыздарым да сонун ырдайт. Ортончу кызым Аруке 10 жашта. Анан музыка менен алектенесиңби, фортепианога баралы же скрипкага десем, жок, мен музыкага алектенбейм, мен ырдасам ырдайм, бирок мен сүрөтчү болгум келет дейт. Мейли деп ошол сүрөт багытына, дизайн багытына кыз кишиге ылайыктуу. Негизи жашоодо балдар деген бактылуу болуш керек баардык жагынан. Өзүнүн жолун табыш керек. Ал жолду багыттай турган мына биз ата-энелер, чоң апа, чоң энелер, тайата, ата-энелер дегендей замандын татаалдуу болуп келатканы эч кимге баягы жашырын нерсе эмес. Жылдан жылга башкача болуп келатат. Ошо замандын адамдары болсун. Мен алардын жүрөгүн жумшартып өтө эле назик кылгым келбейт. Анткени жашоо серт. Жашоо мартчылыкты жакшы көрөт. Жашоо татаал. Ары дейбизби, бери дейбизби, бирок бул көзгө көрүнүп аткан чындык. Заманга жараша болушсун. Ошол эле учурда ошо биз билебиз, сиз ошо жаш биздин кичинекей бөөктөрүбүзгө, кичинекей биздин
өзүңүз айтып аткандай эле наристелердин баардыгын чогултуп, ошолорго ыр жүйрөн дүйнөсүнө кене дейинен туура багыт берип, сиз айтып аткан ошо классикалык ырларды, музыканы баягы жандап жашоосунда коштоп жүрүүсүнө жан жоокер болуп жардам берип келесиз да. Ошол себептен Сейтекте дайыма концерт берип келесиз. Ооба. Ошол себеп менен ушул гүл санат балдарымды, музыкалык гүл санат студиямды Сейтектин негизине киргизип койдум. Анткени Сейтектин азыркы тапта түзүп берип келе жаткан шарттары, жаш өспүрүмдөргө болуп аткан кошумча билим берүү деп айтат, дополнительное образование. Ошол багытта абдан көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Айырге балдар келсе, бир гана музыка, ырчылык, вокал менен алектенбестен каалаган жагына кол өнөрчүлүк деген бар, сүрөт тартуу деген бар, хореография өнөрү бар. Көптөгөн балдарга конструкция, техникалык жагынан өнүктүрүп өстүрө турган бир билим берүү, баягы руханий билим берүү деп айтсам туура болот. Жөндүмүнө жараша. Ооба, жөнүнө жараша, өзүнүн каалоо тилегине жараша балдарды антип өстүрүш керек. Кийин мына биздин улуулардын милдети балага туура багыт бериш. Ошол балдардын баары тең эле таланттуу ырчы, чоорчу, актер же бир сүрөтчү болуп кетпес. Бирок жүрөктөрү бийик баягы өнөр менен көп багытты камтыган, чыгармачылык жагынан өнүп өскөн, жалпы коомдогу деңгээлден бир аз өйдөрөөк боло турганына так ишенем да. Демек, жаш муундарды искусствого жакын кылып өстүрсө, анан руханий байлыгы өсөт деп атасыз да. Өспөй койбойт. Анткени бул биздин коомдун дагы маданияты да. Албетте. Канчалык жаш бала маданияттуу, билимдүү, ар тараптуу, түркүн түстүү руханий байлыгын жогору баягы койгонду билген, жолун багытын туура тапкан баягы ата энелер менен кошо тарбиялуу маданияттуу калкты өстүрүш, өндүрүш, мына ушунун баарынын эмгеги биздин Сейтекте, биздин ушундай балдардын чоң чыгармачылык борборлору көптөгөн региондордо абдан көп эмгек кылынып келатат, билем мен. Ош областында Келечек деген балдардын өспүрүм борбору бар. Жалал абадта, Караколдо ушундай нерселер өнүп өсүш керек. Көп мүмкүнчүлүк, көп көңүл бөлүнүш керек мамлекеттик тараптан. Анткени биз маданияттуу коомду көрүүгө, ошондой коомдун болушуна тилектеш болсок, ошондой коомду, маданияты бийик коомду көргүбүз келсе, эмне кылышыбыз керек? Жаш өспүрүмдөрдү өстүрүп, кийинки келечек муундарын ошолор да жолдо ошолорго туура багыт берсек, бардык жагынан менимче маданияттуу калк болуп чыгат. Анткени маданияттуулук бир гана музыка маданиятында эмес, өнөр маданиятында эмес, бардык тарапта маданият болуш керек. Керек экономика жагында, юриспруденция жагында, билим берүү жагында, медицина жагында, кандай чоң ири тармактар бар да биздин коомчулуктун системасында. Ошол жагынан маданияты бийик инсандарды тарбиялап, коомго чоң салым кошо турган нерсе мына биздин колубузда азыр. Ошол сиз айтып аткан маданияттуулук бүгүнкү мезгилде азыркы учурда көптөгөн тармактарда жетишпей келет, байкалабы сизге? Туура. Маданият жетишпейт. Маданият. Көп эле нерсе керек болсо социалдык жагынан, негизи эле биздин өзүбүздүн руханий байлыгыбыздын, кыргыздын маданияты өтө күчтүү болуп келген. Албетте. Өтө күчтүү болуп келген. Улуулардын сөзүн капка сал, улууларды урматта, кичүүлөрдү узатта деген бул чоң бийик философиялык сөздөр мына биздин калкыбызга, биздин улуттук баалуулубузга таандык да. Анан акыркы замандарда бул нерседен алыстап кетип атып, башка багыттарга көбүрөөк баягы
маданияттан мурун башка нерсени кылганга умтулуп аткан жаштарга дагы көрүнүп атпайбы? Бардык жагынан биздин көзүбүз көргөнүбүз менен көзүбүз көрбөй, кулагыбыз укпаган тараптар да канча жатат го. Баарын тең алып келгенге дагы мүмкүн эмес. Анткени коомдун маданият деңгээли түшүп кеткендей. Түркүн түстү. Анткени эми биздин муун, сиздин мына Мурат, менин муунум биз көптү көргөн, көп тарбиялуу алган, көп идеологияны жүрөгүбүзгө камтыган, улуттук сезимди дагы жоготпогон, дүйнөлүк маданияттан дагы кабардар болгон муунбуз. Бул нерсе азыркы тапта жоголуп кетип бараткандай. Ушундай бир көп бир реформаторлук ойлор келет десең, келет да, келбей койбойт. Акыркы мезгилде байкап аткан сөзүңүздө философ да болуп бараткан окшойсуз. Антпез ушул коомчулуктун баары үйрөтүп атпайбы, Мурат? Анткени көргөнүңдүн натыйжасы да бул. Ооба. Жөн эле кайдыгерлик мамиле кылып эле өзүмдүн курсагым тойсо болду, мага эле жакшы болсо болду, бүттү дей албайм. Дей албайт экенмин. Башынан ошондой сөз биз жакшы билебиз сиздин мүнөзүңүздү. Ошону карасам, андай болуп жөндөн үстүртөн жашай албайт экенмин. Кайдыгерлик мамиле кыла албайт экенмин. Кээ бир кезде күчүм жетпегендей сезилет да. Мен баардык коомду весь мир поменять не могу дегендей, анын баарын өзгөртө албайм да. Бирок кандайдыр бир өзүмдүн деңгээлимде колуман келген, акылыман келген, алган билимимден, болгон өзүмдүн турпатыман колуман келе турган эмгекти эмнеге тартуулабайм? 5 баланы да тарбияласам, 10 баланы да тарбиялап чыгарсам, мендей болгон канча мугалимдер бар? Канча жакшынакай инсандар бар, өз багытында бир балдар үчүн өнөрүн, билимин арнап келаткан улуулар да бар да. Колубуздан келген нерсени үйрөтө берели. 5 киши билсе, андан кийин 10 киши билет. 10 киши билсе, 100 киши, 100 киши билсе, 1000 дегендей, коом ошентип өсөт да. Ошентип өсөт. Анан кандай болот? Бул нерсени маданияттуу коомду көргүбүз келсек, көп багытта, көп тарапта, көп отрасль дейт го. Биздин жашообуздун көп тарапта да ошол жактан көптөгөн реформалар керек. Бул бир күндө болбойт. Буга даярдык бир системаны даярдап туруп, ошол система менен акырындап жылдар бою башташ керек. Бирок башталгычы бала бакчадан башталат. Макул, сизге толугу менен кошулам. Ушул айтып атканыңызга ошол эле учурда сиздин чөйрөңүздө, башкача айтканда, музыка, эстрада тармагында акыркы мезгилде хайпка жакын болгон. Сиз айтып аткан эле баягы маданияттуулугу жетишпеген ырчылардын саны жок эмес десек болот да, аттарын атабай эле коелук да. Эмнегедир ошолорду биздин телекөрүүчүлөр да кабыл алып, жактырып, ошолорду сүйүп, кол чаап атат да. Демек, бул деградациясы болуп атат. Деградациясы болуп атат. Дүйнөлүк деңгээл деградация болуп бараткандай. Анткени азыркы заманга жараша коом, жаштар дейли, баары эле эмес дейли, бирок китеп окуганды билбейт. Китеп окуу маданияты жок. Билим булагы бул китеп. А дейсиңби, я дейсиңби, 1000 жаңы гаджеттерди чыгар. 1000 түркүн искусственный интеллект дейт. Эмне деп атат азыр кыргызчасы? Жасалма интеллекти колдон. Туура, бул нерсе бир гана жардам берүүчү, туура түшүнсөк. Жардам берүүчү эле бир платформа. А бирок адамдын акылынан ашып түшпөйт эч нерсе. Туура. Эч нерсе ашып түшпөйт. 1000 истесең да андай болбойт да. Ошондуктан көрдүңөрбү канчалык миссиябыз бар. Коомду туура тарбияласак, азыркы сиз айткандай көрүнүштө эле болбойт. Бунун ичинде көп нерсе бар. Эми ошол эле билим берүү. Эң биринчи багыт бул билим берүү. Анткени бул системада бала бакчадан баштап жогорку окуу жайга чейин. Жогорку окуу жай, андан окуу жайды бүтүп, кесип тандап, мамлекеттик система служащий дейт. Ал системага лайыктуу кесипкөйлүк
чындыгында акылмандык профессионалдар иштеш керек. Кайсы багыт болбосун. Кайсы багыт болбосун. Деңгээли бийик профессионал кесипкөй болбосо, эч кандай маданияттын өсүшүнө өспөйт. Баягы кыргыз айтат эмеспи? Эптеп септеп деген бар. Тааныш, аке үкө, байке эже деген нерселер, чылыктар кетпесе, эч качан биздин коомубуз маданияттуу коом боло албайт. Жакшынакай эле өсүп келаткандайбыз, анан бир дүйнөнүн өзгөрүшүнө жараша тарс этип туруп артка кетип калабыз. Анан аяктан чыкпай кайра баштайбыз, мынтип келип. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга кичине токтолуп өтөлүк да. Жаңы ырларыңыз жаралып атат дедиңиз да. Жаңы 1 жылда 1, эми мен андай мынчалык кеч жаратасыз, 1 жылда 1. Мындайда сүйүү жөнүндө ырдагым келбейт. Эмнеге? Жаш элесиз. Жашы жок, эми ал баягы тамаша сөздечи сүйүүдөй болобу? Сүйүүдө жок, баарынын негиздөөчүсү бул сүйүү сезим да, улуу ыйык сезим. Ал сезим болбосо, бул жашоодо уланбайт дегендей. Эми мен ушу көбүрөөк балдардын тематикасына кайрылып атам. Балдар ырларына, балдар чыгармаларына, фортепиано үчүн чакан чыгармаларды жаратып, ноталарын жазып коем. Ушинтип фортепианога келип окуйбуз дегендерге акырын ушул нерселерди үйрөтүп коем. Анан ырчылык өнөрдө элдин ошол келип аткан балдардын баары ырчы эле болуп кетпейт да. Албетте. Же сөзсүз композитор болуп кетпейт, же сөзсүз ырларды жаратып кетпейт. Айтып атпаймынбы, көп убакыт ошол нерсе алып коюп атат, бирок өзүмдүн ичимен чыккан жакшынакай чыгармаларды окуучуларыма азыр мына дасыккан ырчылар, достор, кесиптештериме жазып берем. Өзүм тарбиялап чыккан азыркы заманда популярдуу болуп келаткан жаш ырчылар, окуучуларым бар тең. Ошолорго жараштыктуу чыгармаларды даярдап, көп ырларды жазып берем да. Өзүмдүн жеке аткаруучулугумда жакшы бир акын менен издеп китептерин окуп жеке сүйлөшөйүн деген бир оюм бар. Айтып атпаймынбы, жана кичинекей балдар эле убакыт бербейт десек, административдик жумуштар алып коет экен да. Бир кунт коюп ушул багыттай албай жүрөм. Айтсаңыз, негизи эле бир ирди ар ким ар кандай жазат да, ар кандай композитор ар кандай жазат убакытта. Сиздин илфомуңуз келгенде канча убакытта бир ошол эле ак кайыңды канча убакытта жаздыңыз эле? Ой, анда бала элем да, 89-жылы 1 мүнөттө эле мындай болгондо ошол ырдын тарыхын айтып берсем. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өзгөнү жакшына каяккайын, жаш күнүмдөн тең өзгөнү жакшына каяккайын. Ушундай мезгил келсе керек. Мен өзүм шаарда төрөлүп, музыканттардын үй бүлөсүндө төрөлүп, бала бакчадан баштап, мектеп, музыкалык мектеп, жогорку окуу жай дегиле коомчулукта болгон ошол убакыттагы система бүт орус тилинде эле. Орус тилинде чоңоюп өскөм дегенде, мындай тамаша бар, 10-ду орусча бүткөм дегенде. 10-ду орусча бүткөм дегенге жараша бир убакыт келди, кыргыз адабиятына кайрылгым келди да. Биздин үйдө чоң китепканабыз бар эле. Китепканадан бала кезимде орусча китептерди көп окучу элем. Китепканаларга күнү түнү барып, көп баягы басма сөздөн чыккан китептерди окуп, совет доору болобу, историкалык чыгармалар болобу, тарыхый, түркүн түстө адабиятты окуган аябай жакшы көрчүмүн. Анан үйдөгү китепканабызга бир көз салсам, Алыкул Осмоновдун 2 томдук чыгармалары. Эми бул залкар акыныбыз аз жашаса да, көптү саз жашап кеткен, көп нерсени камтып, мына ушул күнгө чейин
жакшынакай мурасын калтырып кетти. Ал китеп Манастын 3 китеби бар эле. Манас, Семетей, Сейтек. Мурунку басма сөздөн чыккан. Менин үйүмдө да бар болчу ошо китеп. Мурунку басма сөздөн көк китеп да, көк китеп. Көк. Менде да бар. Калың китеп, эски басма сөздөн чыккан. Ошол Зуура Соронбаеванын чоочун кишиси, Аман Сасыбаевдин чыгармалары, Жусуп Турусбековдун ырлары чыгармалары, көп чыгармалар бар эле. Анын баарын топтоп ушул китепканага айландырган бул менин атам. Анан өзүмдүн чоң атам өз заманында Советтик Кыргызстан газетасынын Жалал Абаддагы редакциясынын жетекчиси болуп, чоң атам журналист болгон да. Журналист болуп, которуп дагы араб жазуучулардын чыгармаларын, чакан аңгемелерин кыргыз тилге которуп, ошолорду редактор болуп, рецензия кылып, ушундай эмгектенип келген журналист чоң атам. Бирок аз жашап калды, ооруга байланыштуу эрте кетти. 53 жашында эле бул дүйнөдөн өтүп кетти да. Интеллигенция биринчи баягы 30-чу жылдардагы, 40-чы жылдардагы жаш интеллигенциялардын катарын туруктап келген чоң атам, бирок аз жашап калды, көптөгөн өзүнүн өнөрүн көрсөтө албай. Ошону менен бирге мандолин инструментинде ойночу, өзү мандолина, балалайка деп баягы совет доорунун советтик эмне дейт азыр, советская власть деп, бийлик. Советтик бийликтин жаш муундагы пионер жаңы бир доордун революциянын жаштары деп, ошол замандан бери билим-илимди идеологиясы ушул советтик доорго айланып калган интеллигенциянын бири да чоң атам. Ошондуктан ушул китептердин арасынан жанагындай чыгармалардын баарын таап кызыга баштадым да өзүм. Эми баягы ар бир жашта кандайдыр бир кызыгуулар пайда болот го. Өзүбүз эле эч ким айттырбастан эле бирдемени касып чыгып чыгабыз го. Өзүбүзгө мындай жаккан нерсени. Ошол китептерди казып чыгып, эң биринчи чоочун кишини окуп чыгайын дедим. Кыргыз тилинде. Ушундай татаал китеп экен, же түшүнбөйм көп сөздөрдү. Өтө зор болду магачы. Анан кой деп ал китепти мындай койдум дагы китептерди издей баштадым. Ошентип Алкул Осмоновдун 2 томдук китептерин алып чыктым. Биринчи китебинде прозалар жазылган, драмалар, пьесалар жазылган, экинчи китепте ырлар, поэзия. Ошол китепти барактай баштадым. Груня Савельевнага арналган саптар, пионерлер, баягы детдомдо өскөн жашоосун бала кезинен бери жазган ырларын камтыган ыр жыйнак экен. Ошентип барактап келатып, Аккан суу, 30 жаш, дагы бир нече ырларын окуп, өзүмө мындай бир нерсени оңой эле турбайбы дедим да. Оңой эле тур, это же так легко деп коем. Оказывается, все понятно деп, же кыргызча азыркы сүйлөгөндө билчү эмесмин. Коркчумун. Уялчумун, билчү эмесмин. Үйдөгү сүйлөшкөн тил менен эле, ооба бар келдим кандай деген эле билчүмүн. Анан адабият тилин билчү эмес элем да. Ошентип кыргыз тил, адабият тили менен өзүм эле тааныша баштадым. Деп Аккайыңды жолуктурдум. Окудум башынан аягына чейин. Ушунчалык оңой көрүндү, оңой түшүндүм, оңой окудум, жүрөгүмө тык деп кирди. Фортепианомо отурдум. Бир 2-3 мүнөттүн ичинде эле чыгып кетти. Окуп атам, обон өзү келип атат. Эми бул менимче музыка жазуунун сыры. Ким кандай жазат мен билбейм. Менин жүрөгүмө эң биринчи сөз кириш керек. Сөз, адабият кирсе, оюм менен билген баягы музыка жазуу мыйзамы менен айкалышып келип туруп,
обондор ушул күнгө чейин чыгып келатат да. Ошол нерсе мени Муратова кылып, элге таанытып, ырларымды угускан, албетте бул телевидение, радио. А бирок элге тартуулаган жүрөгүм мына ушинтип келет да. Ыр жазыш, музыка жазыш мен үчүн эч бир оор, татаал, мээм айнып кеткен нерсе эмес. Атайын даярдан отурбай текес кофени коюп алып. Эчтеке кылбайм. Жаздым, ойнодум. Ичимен память дейт, эс тутумума кирди. Бүттү. Музыкант аранжировщиктерге барам. Ойноп берем, мага ушундай сүрөттөп берем. Ушундай образдагы, ушундай мүнөздөгү аранжировка музыканы жарат бергиле балдар деп өзүмдүн эле досторума кайрылам, музыканттарга, аранжировщиктерге. Алар жакшынакай кылып туруп көркөмдөп берет дагы, барып запись кылып эле элге тартуулап эле келатам. Ошол жолдон тайып кете элекмин. Көптөгөн нерсе бар, дагы жаздырып, ырларды да тартуулай турган. Бир гана заманга жараша көптөгөн концерттик программаларга чакырылбайм. Бул жагы ушул тараптан бир аз көмүскө калып баратат да. Анткени жанталашып өзүм концертке катышат элем, мени алгылачы, мени ырдаткылачы дегенден алысмын. Андай нерсени эч качан кылбайм. Аябай ырдагым келсе, андан көрө бир концерт уюштуруп, канча киши келсе ошолорго тартуулап берем да. Эми бул нерсе мен үчүн бир трагедияга айланган жери жок. Анткени өзүмдүн жашоомдогу бир девизим бар да. Кыйынчылык болуп кетсе, ошо менен кошо чөгүп, ыйлап сыктап, баш отум менен жүрөгүмдү оорутуп чөгүп кетпестен, ошол ахвалдан чыгууга амал издейм да. Амал издеп чыгып кетип, кандайдыр бир кыйынчылык момент, мезгилдер келип калса, колдон келишинче андай нерседен чыгып кетүүгө аракеттенем да. Эмне үчүн сизди баягы кыргыз эли сыйлап, сиздин ырыңызды дайыма угушат деп ойлойм да. Себеби менин оюмча бул сиздин өзүңүздүн бир стилиңиз бар да. Кайсыл чыгармаңызды, кайсыл ырчы ырдабасын, мен уккан деле билем да, бул Жамиля Муратованын ыры. Бул Жамиля Муратованы Жамиля Муратованыкы деп. Кайрыкдар ошонуку. Себеби бир өзгөчө, сиздин бир мазмуну бар ырыңызда. Өзүңүз бир ойлонто турган ырларды жаратасыз да. Жеңил желпи ырлар деле бар сизде. Бирок алардын да мазмуну күчтүү да. Жеңил желпи ыр меники дайыма бир жай мындай ойго түшүрө турган ырларды жаратам го. Анан көп эле айтат, бир ылдамыраак бирдеме чыгарсаң болбойбу? Азыркы заманга жараша мондай хит чыгарыш керек деген да сөз болот да. Ал хит жүрөгүмөн чыкпаса антип чыгарам? Калп эле эптеп-септеп бирдемени чыгарып коюшта болбойт да. Анткени ушунча жылдан бери кашык менен чогултуп келаткан Абдуракат деген деле бар да. Эмне кылам деп бир ушундай ырды жаратып көрдүм. Ал деле өзүм ойноп атканда лирикага эле жакын болчу. Анан Мурзалы Жээнбаев деген аранжировщик, композиторго бердим. Ал мага ушундай бир башкача түрдө мүнөздөп, бул ырдын музыкасын башкача кылып даярдап берсе, биринчи барып ошол Мурзалынын үйүнө барып укканда өзүм чалкаман кеткем. Ушинтсе да болот турбайбы? Эми бул ырга канча болду? 20 жылдан ашты. Ушундай кылса да болот турбайбы деп, Мурзалынын бийик профессионалдуулук, музыканттыгын ошондо баа берип, сый урматка ээ болуп, мына канчалаган чыгармаларымды көркөмдөп берди. Мен сага жазга айланып баргым келет, жаныңда жаздай жайнап калгым келет, чачылган сенин гүлдөй нуруң менен, кырдагы кызгалдактай, жангым келет. Ошентип жазга айланып баргым келет деген чыгарма жаралды эле. Эң жакшы көргөнүм, чынын айтканда. Анан эң биринчи ушул ырдын бет ачары Ысык көлдүн күнгөй жагында, баягы күн өстү жагында, Южный берег. Ошол жакта Бөкөнбай айылында
чыгармачылыкты сыйлаган, өзү да чыгармачылыкка жакын, бирок кесиби башкача бир улуу байкебиз бар, Замирбек Мухачевич Мукашев деген. Ошонун деңгээли менен, ошонун сунушу менен, ошол адамдын баягы музыкага болгон сүйүүсү, сыйы, урматы менен Айкол жазы деген фестивалды уюштурду. Билесиз да. 2000 канчанчы жылдан бери келатып, дал эле 2006 жылы ошо республикалык деңгээлде, анан 2007 жылы эл аралык деңгээлдеги чоң фестиваль конкурсу уюштурулду эле. Биринчи ырдын бет ачары 2007 жылы ошол фестивалда болгон. Же мен өзүм мындай сахнада деле секирип бийлегенди бийлебеген жаным. Элестете албайм сизди. Болгон эле деп атып, бир сол жака 2 кадам шилтейм, акырын балтайып барып туруп оң жака бир 2 кадам шилтейм. Болгон кыймыл аракетим ушул. Бирок эмне кылам дейм да. Бул темп туруп болуп атпайбы? Кантип көрсөтөм деп толкунданганымды айтпа. Анан бир эмени таптым. Аркама подтанцовка деген система жаңы башталып атты эле. Сонун бийлеген кыздарды таптым дагы аркама бийлетип койдум. Бул нерсени алар аябай жакшынакай багыттап берди, тартуулап берди, көркөмдөп берди. Мен болгону мынтип кыймылдап, ритмге жараша кыймылдап бердим. Жетишти ошол нерсе. Ушул күнгө чейин бул ырдырдап атканда эч бир кыймылым деле жок ага жарашачы. Анан көптөгөн угуучуларыма угуп келдим. Сиз ырдап атканда биз кол чапкыбыз да келбейт, бийлегибиз да келбейт, отуруп алып эле уккубуз келет дейт. Чындыгында. Ушул угуп атып, момунтип отуруп эле калып эле шатыран болгубуз келбейт. Анткени ички ушул ырды угуп атып тапкан бир азыгыбызды чочутуп кол чабуулар менен же тепкилеп бийлегени менен бузуп алгыбыз келбейт деп айтат да көп эле эл. Мен ага деле макулмун. Макул демек турсо ыраазымын да. Макул эмес, ыраазымын. Эми баягы көп чыгармачыл инсандардан, ырчылардан ушул суроону берип келгенде ар кандай жооп беришет да. Сизге да бергим келет да. Сиздин өзүңүзгө жаккан, өзүңүз сүйгөн чыгармаңыз, ырыңыз барбы? Бар албетте, андай бирөө эмес, бир нече ырларымды жаңыртып, жанагы башында сүйлөп кетпедикпи? Жасалма интеллект. Кызык да, эксперимент кылып көрдүк. Баягы эксперимент кылып, бул нерсени кылбай койбой, билбей койбой, тааныбай койбой, андан көрү билип, көрүп, эксперимент кылып, күйсөң күйүп, оттосоң оттоп деген кандайдыр бир сезимге ээ болсоң ээ болуп дегенде бул эксперимент да. Мындай жаңы нерсени албетте билиш үчүн эмне кылыш керек? Ошондой нерсени кылып көрүш керек. Туура. Кылып көрүш керек. Мен да кылып көрдүм. Илгери Мурат билесиз да, Гүлжамал Абдылдаева акын эжекебиз бар эле өтүп кеткен. Ошол эжекебиздин сөзүнө жазылган «Сизге» деген. Уюп жаткан кумарымды сизге деп таркатууган барбы алың менен, чүңчүтүп дүйнөмдү кусага ороп, сүйүп калуумунчалык түшүп элем. Ыйык сүйүүм анан жаштык көктөмүм, бүт барын сизге гана арнай алсам, мен ошондо өз бактымды таба алам, көңүлүмдүн буккан черин ала алсам. Жалгыз жатсам сиз деп жатам сырдашам, жазсам жалаң сиз жөнүндө ыр жазам, мен кыйылбай курап өтөм дүйнөдөн, сүйгөнүм ай өзүң гана кыйбасаң. Жакшы, менин баягы инилерим, ошо биздин маданиятта өзүнүн дагы орду бар, бирок көбүнчө уюштуруу, эл аралык дипломатиянын баягы өкүлү деп айтам, Ислам Сатаров. Ислам Сатаров ушундай нерсени ал дагы изденип, күнү түнү иштеп, баягы бир нерсени билгим келет деген киши изденет го.
ошондой нерсе менен алектениптир да. Кандайдыр бир сөз болуп калып экөөбүз сүйлөшүп атып, эже бир ырларыңызды бериңизчи, ушундай нерсени бир эксперимент кылып көрөлү. Бир нече варианттары чыгат экен анда дагы. Бир эле вариант эмес, бир көп варианттар чыгат экен. Анан ушулардын арасынан кандайдыр бир музыка, чыныгы музыка мыйзам, музыка жазуу мыйзамына, аранжировка мыйзамына лайыктуу болуп келген бир кандайдыр бир вариантын калтырып көрбөйлүбү. Бирок ал жактагы системада үнү кошо чыгат экен да, интеллект үн да чыгат экен. Үнүңөрдүн кереги жок, өзүм ырдайм. Музыкасын бергилечи угузуп, ар бир тректи чыгарып берет экен. Баягы жол-жолосо эми биз деле аранжировканы. Ал эмне дейсиң? Ал деле интеллект. Ооба да. Ал өзүбүз отуруп алып кыяк ойноп аткан жерибиз жок да. Бул болсо азыркы заманга лайыктуу аранжировка. Жазатып көрдүңүзбү? Жазаттым да. Кандай экен? Сонун болду. Сонун бир вариантын таптым. Иштеп тректерин бери сууруп чыгып, алардын үстүнөн дагы иштеп балансировкасын кылып, абдан сонун аспаптар чыкты. Анан барып туруп үнүмдү жаздырып, азыркы заманда, азыркы мына өзүмдүн баягы өнөрүмдө бул ырдырдап келип атам. Көптөгөн телеберүүлөргө ырдап келдим, радиолорго бердим. Кандай бир концерттик иш-чаралар болбосун, ырдап атам. Элге абдан жагып атат. Демек мен өзүмдүн эски ырыма жаңы жашоо бердим да. Ошол эле мен сага жазда келип жазга айланып баргым келет дегенде да жазадык. Эки вариантты жазадык. Сизге анан жазга айланып баргым келет. Көбүнчө ошо эки варианттан сизге деген вариант мага абдан жүрөгүмө жакты. Жаз болуп баргым келетте баягы биринчи чыгарылгандын изюминкасы жок да, бир кандайдыр бир нерсеси жоголуп кеткендей. Же мен ошого үнүмдү баягы заманга жараша кайрыктарды үнүм менен жасай албадымбы, табитиме кирген жокпу. Бир жаздырдым, болду, башка концерттерге ырдап чыга элекмин. Жана сизге деген чыгарманы концерттерге ырдап, кандайдыр бир телеберүүлөрдө, телесъемкаларга ырдап келип атам. Азыр мына келатат. Эми ушул ырды болгону радио системага, радионун базасына бере элекмин. Анткени ага жеткен убактым боло элек да. Демек, балким баягы жасалма интеллект аркылуу аранжировканы чыгарып, ырдап чыккан ырчылардын сиз биринчи болушуңуз да мүмкүн. Жок, биринчи эмесмин, мага чейин чыгып эле келишти. Чыгып келатат. Менимче өзүмдүн курбуларымдын арасынан балким. Мен аны дагы бир изилдеп мониторинг кылып аптырмын да, сурамжылап аптырмын. Ушундай нерсени чыгардым. И билесиңерби, Мурат, кимдин кандай ою бар, бул албетте ал кишинин ою. Менин оюма, менин көңүлүмө бул нерсе жакты. Мен бул нерсени өзүмдүн чыгармачылыгымда пайдаланам. Мага бир кандай деңгээлде, багытта жардамчы болот, жардамчы катары. Бирок бардык чыгармалардын баарын тең искусственный интеллект кылганга менин акым да жок, андай каалоом да жок. Бир варианттарды көрөйүн, бирок жандуу оркестр, жандуу үн, жандуу аспаптардан ашып өтө турган жасалма интеллекттин андай деңгээли жок. Бул бир гана эксперимент катары. Рахмат, ушундай жакшы маанайда программабыздын соңуна келип жыйынтыктайлык. Убактыңызды бөлүп мага келип кенен учурдагы абалыңыз, сиздин өзүңүздүн ар бир коомдо болуп аткан маселелерге көз карашыңызды так билдиргениңизге ыраазычылык билдирем. Ийгилик сизге. Чоң рахмат.